Урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу төрага. Мен жалпы Баткен элинин чек ара аймагында жашаган элдердин атынан, айрыкча кечеги Чыр-Чатак, Шыган, Аксай, Көкташ, Ак Татыр элинин атынан ушул эл өкүлү катары биздин өкмөт башчыбыз Абылгазиев Мухаммедкалый Дүйшөкеевичтен Баткен жергесине барып калып келгендиги үчүн чоң терең ыраазычылыгымды билдиремин. Эгерде ушундай иш сапары ошол окуя болгонго чейин болгондо бизде ал чек арада андай инцидент болбошу мүмкүн болчу. Себеби ал аймактан канча үлкөн адамдар кабыл алган сайын биздин кошуна мамлекеттер ошончолук бул аймак мамлекетке керек экен деген ойдо болмок да. Өкүнүчтүүсү бирок кийинчерээк барып калды. Эми эмне дейин, урматтуу коллегалар, мени менен барган коллегалардын бардыгы ошол жерде аныктап көрүп келди, себеби элдер бизди ал жерде кандай кабыл алды. Биз барган учурда элдер аябай стрессте экен, эмоционалдуу, өтө агрессивдүү түрдө ачуусу келип кабыл алды. Бирок Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, сиз кичине жумшарган учурда бардыңыз. Бирок ошол мезгилде биз депутаттар кандай абалда турдук? Биз депутаттар дагы өзүбүздү күнөөдүү деп сезип турдук. Себеби биз ошол мыйзамдардын бардыгын биз кабыл алганбыз, ошол өкмөттүн программасын биз бекиткенбиз. Биз эл өкүлү катары мыйзамдардын аткарылышын, программалардын аткарылышын ошону убагында көзөмөл кылып, убагында талап кылбагандыгы үчүн, ушул окуя болгондугу үчүн биз аябай ал жерде ыңгайсыз абалда турдук. Албетте, бул окуя биринчи жолу болгон жок. Билесиздер, Баткен жергесинде мындай окуялар дайыма жаздын айында суу башталганда, же болбосо малдар жайлоого чыккан учурда болот. Бул бардыгыбызга уже 28 жылдан бери маалым. Ушундай эле өтө катуу окуялар Чарбак айылында болгон. 13-жылы Аксайда, 14-жылы Көкташта болгон, Головнойдо. Ошондуктан мындай окуядан дагы биз сабак ала алган жокпуз. Бирок кечээги окуя болгондо эң өкүнүчтүүсү биздин жарандарыбыздын 3-өсү жарадар болду. Аларга ок тийди. Ошондуктан ошол өзүнүн куралы жок, төшүнү тосуп турган биздин жарандарыбыз мамлекет тарабынан моралдык, материалдык жактан жардам көрсөтүлүшүн мен суранып кетем. Бул жарандар Жураев, Мирбек Абдрахманович, Жаныкулов, Улукбек Мамадилович, Тойчиев, Акылбек Ташбалтаевичтер, булар өздөрүнүн төшүнү куралсыз туруп, ок тийип, бүгүнкү күндө экөөсү больницада, бирөөсү чыкты. Ошондуктан мен булардын эмгегине эң жогорку сыйлык катары барып, Кыргыз Республикасынын даңк медалына берүүнү сунуштаймын. Жана булар бүгүнкү күнгө жумушка жараксыз, алардын үй бүлөлөрүн багыш керек. Мамлекет тарабынан 300 миңге чейинки компенсация төлөп берүүнү жана убактылуу пенсияны чегерип берүүнү чечип кетсин өкмөтүбүз. Ошону менен катар бул окуя эмнеден чыкты? Баарыбызга маалым болгондой, бул окуя билесиздер, ошол көпүрүктүн астынан чыкты. 2009-жылы ошол коопсуздук кеңешинин катчысы Мадымаровдун кол койгондогу көпүрүктүн астынан ошол жерден шагыл алган жерден чыкты. Эми ону менен катар биз ал Аксайды биз стратегиялык объект, стратегиялык аймак катары кабыл алышыбыз керек. Ал жерде Головнойдо суудун башында болгон окуядан дагы биз сабак алышыбыз керек. Эми биз барганда элдер кандай талап койду? Биринчиден, чек арада жашаганда эл бизге тынчтыкты камсыз кылып берүүнү суранып атышат. Себеби бизде тынчтык болгон сайын элдер нервтен, психология жактан орукчан болуп, ошону менен катар кыз келиндерибиз орукчан балдарды төрөлүп атат дейт. Ошондуктан биринчи талабы чек ара маселесин тез арада чечүүнү талап кылышууда. Экинчиден, Көкташ, Аксай, Тамдык, Аксай Рабат жолун быйыл планга кирип бүтүрүш керек дейт. Себеби биздин кошуналардын негизги ырычагы ошол биз жайлоого чыкканда булар менен дайыма Чыр-Чатакта келип чыгат. Үчүнчүдөн, өтө курс турган Аксай, Көкташ, Ак Татыр, Отобоз, Үчтөгө, Таштумшук айылдары дайыма ушундай Чыр-Чатак болгон убакта анклавда калабыз дейт. Орто Базы айылы дагы, Орто Базы айылынан өтүүчү жол жабык калат. Ошондуктан ушул айылдарга биринчи категориядагы чек ара статусун берип, бизге жеңилдиктерди берсе дейт. Ошону менен катар Аксай элинин чек ара заставалары бүгүнкү күндө айрымдары оңдолгон, айрымдары ошол оңдоого муктаж. Ошон үчүн чек ара кызматынан суранып кетет элем. Ошо керектүү болгон чек ара заставаларын оңдоп, түзөп, заманбап куруп, ошону менен катар жолдор бүткүчөктү ал жердеги аскер кызматынын жүзгө чейин жеткирүүнү суранамын. Ошону менен катар билесиздер, ал жерде коопсуздук сактоо үчүн ички иштер бөлүмүнүн бир гана опорный пункту бар экен. Ал жерде болгону бир участковый милиция иштейт экен. Аны биздин ошо ички иштер министри өзү барып көрүп келди. Элдин арасында чыгып жөрүүдө өзүнүн кандай абалда турганын өзү азыр сезип турат. Ал ошол аймактагы Таштумшук деген аймакта милициянын бөлүмү бар. Ал жерде 7 гана адамдан турат. Ал эми кечеги көпүрүк жабылып калса, ал 7 адам эч качан Аксайга өтүп бара албайт. Ал барымта
ортада калып калат. Ошондуктан мен Аксайдын өзүндө дагы 10 жолдор курулуп бүткүчөктө 15тен турган ошо милиция бөлүмчөсүн ачууну сунуш кылам. Ал эми Аксал айылында ошондо ушулар көп болгондуктан ал жерде ушу жабыркаган адамдарды тейлөөдө болгону ФАП 2 гана медайым иштейт. Алар врачтардын болушун талап кылат. Ошондуктан мен ал аймакта ошол дарыгерлер борборуну Актатырда, Аксайда ачууну сунуш кылам жана хирургия бөлүмүнө ачууну сунуш кылам. Ошону менен катар мына бүгүнкү күндө биздин саламаттык сактоо министри барып бир көйгөйдү чечтим деп келди. Чындыгында ага да рахмат. 2006 жылғы bir скорый помощьта апарып бериптир, ремонттон чыгарып, эми ал скорый помощьтор билесиздер, ал 8 жылда списание болуш керек. Списанийди оңдоп апарды. Ага да эл ыраазы болуп турат, бирок аны жаңыга алмаштырыш керек. Ошону менен катар эл ал жактын эли айыл чарбасы менен алектенет. Бирок айыл чарбасына сууга суудан өтө муктаж. Сууга суудан бир Аксай эмес, ага өзүндүгү менен канал куруп бериш керек. Самарканде, Актатыр, Паскарык бардык айылдарында сууга суу жок. Ал эми Паскарыкта болсо такыр эчне эгилбейт. Ошону менен катар бизде бүгүнкү күндө Аксайда жумушчу орун жок. Жаштарыбыздын бардыгы болгону чек араны тосуп турбаса башка жумуш менен аракет кыла алышпайт. Ошондуктан жаштарды жумуш менен камсыз кылуу үчүн тигүү секторун кыздар үчүн ал эми мөмө жемишти кайрат иштетүү секторуна жекешкелер тарабынан куруп бериш керек. Болбосо ошол жердин жекешкелерине жеңилдетилген насыя же болбосо сууда берилишини өкмөт чечип бериш керек. Ал эми билесиздер, Аксай айылында ата-энеси өтүп кеткен үйлөрдүн көпчүлүгүнүн үйлөрүнүн документтери жок экен. Аксайдын үйлөрүнүн 90%-ынын документи жоктугунан үйлөрдү залыкка коюп кредит ала албай, же болбосо үйлөрдү бири-бирине өткөрүү же сатууга эч кандай мүмкүнчүлүктөрү жок. Ал эми аны каттоо кызматынан келип өткөрүүдө 25-30 миң сом акча каражаты кеткени жана адвокат жалдоого каражаттын жоктугун айтышат. Ошону менен калып Орто Боз, Таштумшук айылдарындагы үйлөрдүн документи жок. Ошондуктан мен сунуш кылат элем, ГРСтин бир бөлүмчөсү барып, ушулардын документтерин кылып берүүгө көмөктөшүп берүүнө. Аксай элинин атына эли абдан экономикалык жактан оор абалда жашайт. Себеби алдыга жумушчу орун да жок, ал эми болгон 2 сөтүктөн үлүшү бар. Ошондуктан алар жөлөк пул алууда да кыйналып жатат. Бул боюнча мыйзамды оңдоп бериш керек. Ал эми социалдык өмүрдүн министриге өзү барып жолугуп келиптир. Ошондой эле Аксайдын Жаңыбак, Капчык айылдарында, Көкташтын Суму, Үчтөбө айылдарында, Орто Боз, Таштумшук айылдарында бала бакчага жана начальник же болбосо мектепке муктаж. Алардын балдары 6-7 километрге башка мектептерге барып окушат. Ал эми мектептерди курбаса, булардын бардыгы тажик айылдарынын арасынан өтүшөт. Ошондуктан буларда мектепти курууну планга кириш керек. Орто Боз айылындагы Момуров атындагы орто мектеп өтө авариялык абалда турат. Мындан сырткары ошол чек арада жашаган 11 мектеп авариялык мектепте өзгөчө кылдардан 2015-жылы чечим менен балдар окулбасын деген чечим чыккан. Ошол эле Актатыр айылындагы Тургунбай Садыков мектебиде министрлик капиталдык ремонтко планга киргизилди деген кат барган, бирок бүгүнкү күнгө чейин капиталдык ремонту башталбай турат. Бардык чек ара айылдарында жаштар үчүн спорт зал керек дейт. Жаштар биз чындыгында спорт менен заниматься эткенге бизде эч кандай залдын жоктугунан Тажикстанга өтүп, Тажикстанга барып ошол жерде көз каранды болуп спорт менен массагып келишет. Самаркандык Аксай, Актатыр, Карабак, Төрткүл, Суу башы ошону менен катар бардык чек араларында 2 сөтүктөн үлүш болуп, үлүш жерине 194 тургун 20дан ашык гектар жерге там салып ашкан. Бүгүнкү күндө Госэкотехникалык инспекциянын комиссиясынын чечими менен сот чечим чыган, үйлөрү бузулсун деп. Ошондуктан ушул жерде чечип бергичекче алардын үйүнүн бузулбашына өкмөт чечим чыгарып кармап туруш керек. Себеби алар ал үйдө өздөрү кредит алып же болбосо Россиядан тапкан каражаты менен салып, кээ бирлери 3-4 жылдан бери жашап атышат. Ошондуктан алардын үйү бузулбашы керек. Урматтуу коллегалар, Аксай эли жыл сайын азайып баратат. 3000 калкоосу бүгүнгүдө 2000ге жакын калкы калды. Ал эми биздин ошол жерде Тажикстандын Горухунда жыл сайын эли көтөрүлүп атат. Биздин Аксайдын элин ал жерде кармап калышыбыз керек. Ал жер бизде өтө чоң стратегиялык аймак болуп эсептелинет. Себеби дегенде ал жердин элине кантип кармайбыз? Ал жердин элине компенсация төлөп бериш керек. Электр энергиясына, салыкка, ар кандай төлөмдөргө жеңилдетүү бериш керек. Ал эми жөлөк пул менен пенсияларга 25%дан, ал эми иштегендерге кошумча акча төлөп бериш керек. Ошондо гана алар калышат. Чек ара кооптуу аймактарда мектептеринде дагы өтө көйгөй маселелер көп. Маселен, мугалимдер жетишпейт экен чек арада. Себеби айрыкча
орыс тили, чет тили, химия, математика, физика, музыка сабагы. Бул сабактан алган предметтин мугалимдер бардыгы борбордо иштейт, андай условиясы жок жерге барбайт. Ошондуктан ал жерде ал предмет окулбаган экен, проходной паро коюп алды, жок дегенде 100 чейин түшүрүп туруп, ал жерде келишим менен кайра бара турган кылып бул жерде окутуш керек. Мектепте негизги предметти окулбаган экен, биз кандай илим билимге жете алабыз? Аксай өкмөтүнө караштуу ошо Тажик Кыргыз чек арасында жайгашкан жерлерге биздин Айгул таш подстанциясынан сым булагына өткөн. Ошо сымдан Тажикстанга бергенбиз, бирок ошол жердеги аймактагы бардык айылдар Тажикстандан көз карандысыз. 1 минут кошуп бергиле, жыйынтыктабыңыз. Ошондуктан электр энергиясынан биздин алат алар, а биздикилер ага көз каранды. Ошондуктан мен сунуш кылып кетет элем, ошол электр энергиясын көбөйтүү жана аларда аябай киловатты төмөн экен, сымдарды чийип атышат. Ошондуктан аларга 10-40 киловатты көмөкчү чордорун орнотуп, сымдарын алмаштырып бериш керек экен. Ушул айткан сунуштарымдын бардыгын токтонбой киргизип туруп, өкмөт бизге аткарылышы боюнча квартал сайын бизге маалымат берип турууну мен сунуш кылып кетем. Рахмат чоң. Рахмат карамды. Башына кийинки сөз депутат Тилаев Табылды Гапарович. 5 минут бергиле. Рахмат, Дастанбек Артысбекович. Рахмат, урматтуу коллегалар. Мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн. Мен негизги маселелерге кайрылайын. Бул Баткен облусу боюнча бул эми жылда боло турган, жылда ай сайын, күн сайын болуп келген маселелер. Тилекке каршы Мухаммедкалы Дүйшекевич. Мен ушул жерде Ашырбек Мойдуновичке 2 ай мурда кайрылдым эле да. Эртең жазгы талаа жумуштары башталат. Ошол жерде бүт жол, суу, могу маселелер башталат дедим эле. Тилекке каршы бир да действие болгон жок. Мухаммедкалы Дүйшекевич муну айтып коюш керек. Мамлекет жергиликтүү бийлик тарабынан дагы, өкмөт тарабынан дагы. Жеңиш Парпич, сиз да олтурасыз. Бул уят. Негизги проблеманы өзүбүз түзүп алып, анан барып чечип келип, батырлыгыбызды көрсөткөн бул жерде туура эмес. Мунун үстүнөн туура иштеп, ошо болбогон кичинекей маселелерин чечпегенин айынан ушул маселелер чыкты да. Ошон үчүн мен Карамат Бабашевна бир топ маселелерге кайрылып кетти. Мен негизгилерди айтайын. Мухаммедкалы Дүйшекевич, ошол Аксайдан Көкташ айылынан ары 200 миңден ашык калк жашайт. Лейлек району 180 миң, андан кийин Баткен районунун бир топ чоң мамлекеттери. Кечеги акал көрсөттү, биздин чоң районубуз анклавда калып калганда. Бул да биздин мурдагы чиновниктерибиздин кандай чебер сүйлөбөсүн, бирок алардын кол койгон документтери бул баары мамлекет үчүн чыккынчылык деп ойлойм. Ошон үчүн укук коргоо органдары да сиздер бул жактан юридикалык бааны беришиңиздер керек. Биз Кыргыз жерин кантип өзүбүз арендага алабыз? Кыргыз жеринде өзүбүз куруп аткан жолду Жеңиш Парпич кантип бул жол эч кимге таандык эмес деп кол коебуз? Кыргыз жеридеги жолду биз кантип бул же тиги же бул мамлекетке тиешеси жок деп кол койгон, бул туурабы, туура эмеспи? Анда өзүбүз жана укук коргоо органдары юридикалык баа бериш керек. Мен айтып коеюн, урматтуу депутаттар, 2010-жылдан бери мына Баткен районунда эле Таштумшукта 103-түн 43-ü кошуна жарандарга сатылган. Ачык айтып коюш керек. 43-түн 67 участкасы кетти. Андан сырткары Көкташта 28 үй, 62 участка кетти. Жеке өрүктө Аксайдын жанында айтып коеюн. 37 үй курулду ошондон бери. Бир столовой, бир самсыкана, бир мойка, бир навайкана курулду. Лейлек районуна айтып коеюн. Максат айылында 31 гектар өттү. Сада айылында 9 гектар өттү. Кулунда айыл өкмөтүдө 28 гектар өттү. Биздин жайытты тажик жарандары 620 гектарды пайдаланып келатса, биз алардын жайытын болгон 160 гектарды пайдаланып келатабыз. 30-дан ашык тажик жарандарга сатылды. Качанга чейин биз өзүбүздүн бакубаттуулугубузду көрсөтпөй, авай абалга чарбалык жумуштарды айтпаганда өзүбүздү өзү коркутуп, элибизди да коркутуп отурабыз. Ошон үчүн Мухаммедкалы Дүйшекевич, давайте анда биз коркок болсок, чечкиндүү кадам жайларга бара албасак, анда социалдык маселелерди чечели. Жаңы жер айыл өкмөттө не только айдаганга суу, ичкенге суу жок. Өзүбүз жакшы билебиз ошону.
Эми бул жердин азыр урматтуу депутаттар биз жабык түрүндө кайрылып атканда да азыр мага бир топ мына жазып атышат телефонго. Биз качанга чейин жабык карайбыз дейт. Качанга чейин жабык карап ушул маселени же биз билбесек, же ачык билбесек, бул эмне деген мамлекетпиз? Биздин коопсуздугубузду коргобосоңордан мындай маселени хотя бы ачык турбайсыңар, ачык айтпайсыңар деп атат. Биз өткөндө Аксайга барганда мына бир топ депутаттар ошол жерде айтышты. Анда биздин өзүбүзгө бергиле деди. Бүт ушу мамлекеттик органдарды алып чыгып кеткиле, биз өзүбүз коргойбуз деп атат ошол жердечи. Өзүн коопсуздугубузду, өзүн границабызды. Ошо патриот элибиз биздин уялганынан, ошол кыргыз экенин, кыргыз жаран экенин, кыргыз мамлекеттин бүтүмдүгүнү сакташ үчүн ошол жерде жумушу жок болсо да, жашоого шарты жок болсо да, мына 30 жылдын тегереги болуп баратат, ошол элдерибиз жашап келатат. Ошон үчүн Мухаммедкалый Дүйшөкевич, мен сизден дагы тез кадамдарга барып, Жогорку Кеңештин токтому кабыл алынган, анда да бир топ жумуштар жүргөн жок. Ошо чегара, өзгөчө чегара статусу бар айылдарга бардык салыктардан бошотуп, чечимдүү кадамга барыш керек. Андан сырткары пенсия, айлык, ошол жерде жашаган адамдардын пенсиялары бардык төлөмдөрдү, пособиясы бар, эки эсе көтөрөлү. Өзүбүз жумуш орун түзүп бере албасак, коопсуздук сактай албасак, ошол жерде элди толуктап, ошол жерде маселелерин чечишибиз керек да. Ошондой кадамдарга бир топ маселелер бар. Депутаттар бул жерде эми ачык айтканга болбогон маселелер бар. Ошон үчүн 10 секунд. Чечимди дагы аягында өкмөттөн, парламенттен элибизге ачык маалыматты берип коюшубуз керек. Чоң рахмат. Рахмат. Үчүнчү микрофон процедурный. Чоң рахмат, Дастан Арыспекович. Ергешев, Кыргызстан. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетейинчи, Мухаммедкалый Дүйшөкевич, Жеңиш Парпиевич интернеттерге чыгып, телевидениеге чыгып атат. Ушул Аксы районундагы Дээресай деген айылда 54 километр жерди Өзбекстанга өтүп кетти деп интернетке чыгарып, эл аябай ызычуу болуп атат. Ошол биз Курманбай Алибаевич Искандаров мен чогуу карадык элек. 5 адам келди деп айтышып атат. Бирок Курманбай Алибаевич өзүңүз кошулуп барып, жүр десеңиз саксын депутаттар кошулуп баралы, ошону элге түшүндүрүп айтып келбесек болбойт. Себеби дегенде эл ызычуу болуп, ушундай берилип калыптыр деген сөз жүрүп атат. Рахмат. Анан мен Мухаммедкалый Дүйшөкевич 1 минут берип коюн. Ошол айылда суу жок. Ичкенге суу жок. Ошону быйыл проекти даяр болду эле, сизде титулный листте турат, ушуну бир кол коюп карап берсеңиз жакшы болот эле. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, маселени кароого өтсөк, аппарат камсыз кылгыла, жабык түрүндө өтөт. Чечим менен, добуш менен кабыл алганбыз.